Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн силер менен биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Балдар, силер китеп дептериңерди, ручкаларыңарды даярдап ыңгайлуу отуруп алгыла. Силер менен мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Кайымова Фарида Мурзакамиловна. Бүгүнкү темабыз интонация аркылуу байланышкан бүрүңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү туура түзүү. Сабагыбыз максатына жетти деп эсептейбиз. Эгерде силер тыным менен байланышкан бүрүңчөй мүчөлөрүнүн маанисин, кызматын, сүйлөмдө жайланыш тартибин анализдей алсаңар. Бүрүңчөй мүчөлөрдү логикалык ырааты боюнча туура байланыштыра, уюштура билсеңер. Интонация аркылуу байланышкан бүрүңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү өзүңөр стилдик жактан туура түзө алсаңар. Ошондой эле мындай сүйлөмдөрдү кепте интонациялык жактан туура айтып, туура жаза алсаңар. Балдар, темабызга киришерден мурда силер менен биз темабызга байланыштуу материалдарды эсибизге салып алалы. Биринчи, сүйлөм мүчөлөрү кайсылар? Адамдын адамдыгы элге, жерге кылган жакшылыгы. Көптөн бери көрүшпөгөнгө ал да, мен да эриркеп кеттик көрүнөт. Сүйлөмдөрдөгү белгиленген сөздөргө маани бергиле, алар кандай суроого жооп беришет, кандай мүчөлөр деп аталышат. Үчүнчү, сүйлөмдүн бүрүңчөй мүчөлөрү өз ара кандай жолдор менен байланышат? Алар сүйлөмдө кандай милдет аткарышат? Акыркы суроо, бул мүчөлөр эмне себептен бүрүңчөй мүчө деп аталат? Ага ой жүгүрткүлө. Бүрүңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөз, анын милдетин аткаруучу сөздөр кайсылар? Жалпылагыч сөздөр синтаксистик жактан кандай кызмат аткарышат? Жалпылагыч сөздөрдүн сүйлөмдөгү же бүрүңчөй мүчөлөргө карата алган орду, тыныш белгиси жөнүндө эстейбиз. Балдар, демек биз эсибизге салып алдык. Сүйлөмдүн бүрүңчөй мүчөлөрү деген сүйлөмдө бирдей суроого жооп берип, бирдей сөз түркүмүнөн турган, бирдей формада турган, сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен синтаксистик жактан байланышкан, санак интонациясы менен айтылган сөздөр же мүчөлөр болуп саналат. Алар өз ара интонациянын жана байламталардын жардамы менен байланышаары белгилүү. Эгерде эч кандай грамматикалык каражаттардын жардамысыз санак интонациясы менен айтылып, байланыштыргыч тыным аркылуу байланышса, интонация аркылуу байланышкан бүрүңчөй мүчөлөр болуп эсептелет. Мисалы, очоктун боюнда бүрүшүп, дабыш чыгарбай ыйлап отурдум. Сүйлөмдөгү бүрүңчөй мүчөлөр бүрүшүп, дабыш чыгарбай. Алар өз ара тыным аркылуу байланышып, жазылганда үтүр белгиси менен ажыратылып жазылды. Жана, менен, же болбосо, да, дагы, ары, нары, бирде деген сыяктуу байламталар аркылуу байланышса, байламталар аркылуу байланышкан бүрүңчөй мүчөлөр уюшулат. Мисалы, мен атым менен куралымдан айрылып, кыз албаймын. Мындагы бүрүңчөй мүчөлөр атымдан, куралымдан. Алар өз ара менен байланыштыргыч байламтасынын жардамы менен байланышты. Балдар, бүгүн көтө турган темабыз мынагы интонация аркылуу байланышкан бүрүңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр. Алардын байланышуу жолдору, орун тартиби, стилдик өзгөчөлүгү жөнүндө болмокчу. Демек темабыз интонация аркылуу байланышкан бүрүңчөй мүчөлүү сүйлөмдү логикалык жактан туура түзүү. Интонация аркылуу уюшулган бүрүңчөй мүчөлүү сүйлөмдү туура түзүүдө бүрүңчөй мүчөлөрдүн түгөйлөрүнүн өз ара мааниси боюнча өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек. Анткени бүрүңчөй мүчөлөрдүн түгөйлөрү сүйлөмдүн тутумунда өздөрү байланышып турган сөзгө карата бирдей мааниде келе бербейт.
Башкача айтканда, тыным аркылуу байланышкан бирөңчөй мүчөлөрдүн логикалык жактан жайланыш тартибин шарттуу түрдө төмөнкүчө экиге бөлүп кароого болот. Биринчиси, атооч сөз формасындагы бирөңчөй мүчөлөрдүн түгөйлөрүнүн бирөөсүнүн жыйынтыктуу кеңири маанидеги ойду берүү өзгөчөлүгүнө карай. Асылган сөздөргө көңүл бөлгүлө. Башкача айтканда, катар келген бирөңчөй мүчөлөрдүн бири калган мүчөлөрдөгү ойго караганда кеңири, жыйынтыктуу келип, алардын маанисин өзүнө камтып көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, Жамиля мурду кырдач, көзү бакыракай, сулуу келин эле. Бул сүйлөмдү Жамиля сулуу, мурду кырдач, көзү бакыракай келин эле түзүлүшүндө колдонуу стилдик жактан туура болбой калат. Анткени сулуу деген аныктооч калган мурду кырдач, көзү бакыракай деген аныктооштордун маанисин жалпылап турат. Ошондуктан сулуу деген жыйынтыктуу маанини билдирген сөздүн бирөңчөй мүчөлөрдүн акырында келгени оң. Ошондой эле кайда барса да теңсиздик, кайгы зар, кандуу жаш. Бул сүйлөмдөгү кандуу жаштын да өзүнө мурун келген теңсиздик, кайгы зардан улам төгүлөрү түшүнүктүү. Ошондуктан аталган бирөңчөй мүчө кийин орун алды. Экинчиси, этиштик бирөңчөй баяндооштордун түгөйлөрүнүн кыймыл-аракеттик өнүгүү өсүү процессинин орду боюнча. Тактап айтканда, тыным аркылуу байланышкан мындай бирөңчөй мүчөлөрдү түзүүдө бирөңчөй кыймыл-аракеттер ирети менен даражасынын өсүшү боюнча жайгаштырылышы абзел. Мында жаратылыш кубулуштары, мезгилдин, кыймыл-аракеттердин табигый түрдө ишке ашууларына, себеп-натыйжа байланыштарына көңүл бурууга туура келет. Маселен, курсагы ачты, тамактанды, дарыланды, айыкты, ойлонду, чечимге келди, сел жүрдү, жер титиреди, үшүдү, тоңду, окуду, жооп берди, жана башка. Эч качан киши тамактангандан кийин дароо курсак ачпайт, айыккандан кийин дарыланбайт. Ошондой эле сүйлөм келтиребиз. Козубек анын бутуна жыгылды, жалынды, жалбарды. Биринчи кыймыл-аракет жыгылды, жалынды, үчүнчү жалбарды. Ал аябагандай үшүгөн, тили күрмөөгө келбейт. Колу тытылган, айрылган, канаган. Мында да кыймыл-аракеттер ирети менен жайгаштырылган. Биринчи тытылган, экинчи айрылган, үчүнчү канаган. Балдар, эми түшүнгөндүктөрүбүздү бышыктайбыз. Дептериңерге бирөңчөй сөздөрдү ирети менен жазгыла. Азыр белгилегендей, анда кыймыл-аракеттердин атоош сөздөрдүн бир логикалык жактан ыраатын сакташыңар керек. Биринчи, идиректүү, таланттуу, жөндөмдүү. Нускоочу, жомокчу, жамакчы. Үчүнчү, ойчул, акылман, даанышман. Төртүнчү, бий, сүрөт, комузчулук, чыгармачылык. Кийинки, билимдүү, илимдүү. Алтынчы, үргүлөдү, уктады. Жетинчи, таянды, сүйөндү, жатты. Жыйынтыктайт, талкуулайт, сүйлөйт. Акыркы, туйду, билди, сезди, көрдү. Жакшылап көңүл бөлүп, ирети менен бирөңчөй мүчөлөрдү жайгаштыргыла. Жайгаштырган болсоңор, анда балдар, кандай белгилегендиктериңерди текшеребиз. Биринчи бирөңчөй мүчөлөрдүн катар тартиби төмөнгүдөй болгон болсо, туура жазган болосуңар. Идиректүү, жөндөмдүү, таланттуу. Экинчиси, жамакчы, жомокчу, нускоочу. Балдар, биз бул терминдердин маанисин кыргыз адабияты боюнча билебиз. Будан адашпаган болушуңар керек.
Keyinki akılman, oyçul, danışman atooş sözdörü birincü müçe formasında geldi. 4. Süröt, komuzçuluk, bi, çıgarmachılık. Uşul жерге көңүлүңөрдү бургum келип турат балдар. Бирде сүрөт, комузчулук, би, өнөрдүн түрлөрү бардыгы биригип чыгармачылык деген сөзгө кирет. Башкача айтканда, чыгармачылык деген сөз калган сөздөрдүн маанисин камтыйт. Ошондой эле калган экинчи даражадагы сүрөт, комузчулук, би деген сөздөргө кайрыла турган болсок дагы, сүрөт кол менен тартылуучу өнөр, комузчулукта деле кол ойнойт, бирок кыймыл аракеттин өлчөмү, даражасы көбөйөт. Бийде адамдын бүтүн денеси менен, тулкусу менен кыймылдоочу өнөр. Ошондуктан ушундай тартипте жайгаштырылды. Кийинки билимдүү, илимдүү. Билим болмоюнча илимдүү боло албайбыз. Үргүлөдү, уктады. Таянды, сүйөндү, жатты. Сүйлөйт, талкуулайт, жыйынтыктайт. Tuydu, sezdi, bildi, gördü. Эми кийинки көнүгүүгө көңүл бургула. Көрүнүп тургандай, сүйлөмдөр берилип, кашаанын ичинде бирөңчөй мүчөлөр турат. Силер кашааны ачып, бирөңчөй мүчөлөрдү логикалык ирети боюнча туура жайгаштырып, үтүр белгисин коесуңар. Биринчи, буралган көк жашыл сабактары менен ажарды, жашырды, койнуна алды. Экинчи, кечээ, эртең, бүгүндөр бардыгы бири-биринен айырмалуу. Зуура дүйнөдө өлүмдүн, жамандыктын, кырсыктын бар экендигин билди. Жалгыз нүзүп өзү гана көксөдү, күттү, унута албады. Батыш ага тым-тырс өлүктөй жансыз. Кечиресиңер. Батыш ага тым-тырс өлүктөй жансыз. Муздак. Ажарды ойготту, эркелетти, кытыгылады. Ал ишке чебер, сөзгө уста, шамдагай, кыймылы куюндай киши болчу. Балдар, бул көнүгүү ушундай мазмундагы көнүгүү силердин окуу китебиңердеги 211 көнүгүүдө да бар, аны да пайдалансаңар болот. Жакшылап көңүл коюп, дептериңерге тууралап көчүрүп жазгыла. Аткарып болгон болсоңор, сүйлөмдөрдүн көнүгүүнүн туура аткарылыш вариантын текшерип көргүлө. Биринчи сүйлөм. Буралган көк жашыл сабактары менен ажарды койнуна алды, жашырды. Экинчи, кечээ, бүгүн, эртеңдер бардыгы бири-биринен айырмалуу. Балдар, бул сүйлөмдү силер 100% туура аткаргансыңар деп ишенемин. Анткени мезгилдин ирети силерге тааныш. Зуура дүйнөдө жамандыктын, кырсыктын, өлүмдүн бар экендигин билди. Жалгыз нүзүп өзү гана унута албады, күттү, көксөдү. Батыш ага өлүктөй жансыз. Муздак, тым-тырс. Ажарды кытыгылады, ойготту, эркелетти. Демек, уктап жаткан ажарды биринчи кытыгылады, анан ажар ойгонду, анан кийин эркелетти. Акыркыбыз. Ал сөзгө уста, ишке чебер, кыймылы куюндай, шамдагай киши болчу. Шамдагай деген сөз, кыймылы куюндай деген сөзүн маанисин кошо камтып турат. Калган эки бирөңчөй мүчө да логикалык ирети боюнча жайгаштырылды. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Демек, тыным аркылуу байланышкан бирөңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү түзүүдө алардын төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрүнө көңүл бөлүшүбүз керек. Бирөңчөй мүчөлөрдүн жыйынтыктоочу, бириктирүүчү, камтуучу же болбосо экинчи даражадагы маанисин билдирүүсүнө. Демек, жыйынтыктоо же камтуу, бириктирүү маанисинде келсе, акырында жайгашат, экинчи даражадагылары мындан мурда орун алат. Экинчи, бирөңчөй мүчөлөрдүн
окуя кубулуш мезгилдик маанидеги сөздөрдүн кыймыл аракеттин иретин туюндуруусуна көңүл бөлүшүбүз керек. Кымбаттуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбызда максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Анткени биз эми интонация аркылуу байланышкан бирөңчөй мүчөлөрдүн маанисин, кызматын, сүйлөмдө жайланыш тартибин, маанилик өзгөчөлүктөрүн анализдей алабыз. Аларды логикалык ырааты боюнча жайгаштыра билебиз. Балдар, ошондой эле бирөңчөй мүчөлөрдү өзүбүз стилдик жактан туура түзө алабыз. Жана интонациялык жактан аларды туура айта, жаза алабыз. Эми үйгө тапшырма. Төмөнкү схемаларды пайдалануу аркылуу сүйлөм түзүп келесиңер. Бул тапшырма дагы силердин окуу китебиңердин 212 көнүгүүсүндө берилген. Биринчи, зататоочтук интонация аркылуу байланышкан бирөңчөй ээлерди катыштырасыңар. Экинчи, сынатоочтук интонация аркылуу байланышкан бирөңчөй аныктооч мүчөлөргө карата сүйлөм түзөсүңөр. Үчүнчүсү дагы сынатоочтук интонация менен байланышкан, бирок бирөңчөй баяндоочторго карата сүйлөм түзүлөт. Төртүнчү сүйлөмүңөр кыймыл аракеттик мазмундагы интонация аркылуу байланышкан этиштик бирөңчөй баяндооч мүчөлөргө карата түзүлүшү керек. Биринчи сүйлөмдүн үлгүсү берилди. Атам, апам, иним чогуу китеп окушту. Сүйлөмдөгү белгиленген сөздөр зататооч, ким деген суроого жооп берип, бирөңчөй ээлик милдет аткарды. Логикалык ирети боюнча башта атам, андан кийин апам, андан кийин иним деген бирөңчөй мүчө келди. Эмесе балдар, бар булгула мен бүгүн ушул сабагыбыздан улам турмушка карай пайда аласыңар деген изги тилектерим менен сабагымды аяктаймын. Саламатта болгула балдар.